Assalamu alейкум сүйүктөрчүлөр, Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эфирде. Жана биз бир нече убакыт бою эфирге чыккан жокпуз. Ага белгилүү себептерибиз бар. Өлкөдө болгон кырдаал бир аз тынчысын, стабилдүүлүккө келсин деп күтүп атканбыз. Буюрса баары жакшы. Бүгүн Бишкекте баары тынч эле башып жүрөт. Митингдер акырын-акырындан тарап баштады. Буюрса ушул бойдон эле кетет деген оюбуз бар. Анан бүгүн өзгөчө бир сурамжылоо кыздар жөнүндө болмокчу. Себеп дегенде акыркы учурда кыздар жөнүндө сурамжылоорубуз өтө көп болуп кетти. Себеби өтө жөпчөнөкөй туугандар. Биздин көрүүчүлөрдүн көпчүлүк бөлүгү эркектер, ушул темалар кызык болуп суранышат. Биз ошол суранычтарды аткарабыз. Бүгүн да ошол максат менен чыктык. Жалгыз бала болсо турмушка чыгабысыңбы, коркпойсуңбу деген суроону сунуштаган экен. Жакшы тема экен, бирок бул темадан өзүбүз да үстүнө кичине күчөп коелу дедик. Жалгыз балага турмушка чыгасыңбы? Анан экинчиси, бир эле үйдө 2-3 абысын болуп батышып жашаганга кандай көз карашта болосуң деген суроону да узатып көрөбүз. Айырмасы деле жокпу? Жалгыз бала болсо. Же, эми айырмасы бар деп мен угдум. Азыр мени калпы чыгып чыгарып атасыңар да кыздардын баарычы, бирок көбүнөн сурасам, жалгыз бала болсо, апасы кызганат да, анан мына отдельно жашай албай калабыз деген сыяктуу коркунучтар бар. Анан кичине ойлонуп калышат экен да. Тийбейм деген кызды көрө элек, бирок мындай да. Меники жалгыз бала да үй бүлөсүндө деген сыяктуу настрой менен барышат да. Типа это жалгыз бала болсо, значит, ата энеси менен жашаганга придётся, анан бөлүнбөй жашаш керек. Бөлүнбөй жашаш керектен дагы, бөлүнбөй ата эне менен жашаган баары макул. Эч ким бул жерде бөлүнүп аткан жок, туугандар жакшылап байкагыла. Просто единственный момент апасы аябай кызганчак болуп калат деген чынбы калпы? Ал жалгыз балабы, көп балабы, баары ата эне баары кызганат да баласынчы. Анан чүчтө бирден болсо, сен күнөөлүүсүң, менин балам эчтеке кылган жок, сен эле күнөөлүү болуп калдың деп атса. Бирден болсо бала жакшы, кыз жаман боло берсечи. Жок, ал ата энеден зависит этпеш керек. Ар бир эми хоть жалгыз бала болсо деле баласына бакыт кааласа андай кылбайт да, анткени мен деле жалгыз кызмын да. Мен ата энем мени кийин кызганбаса деле керек деп ойлойм. Все. Эми кошумча суроо мындай болот. Эгерде макул жалгыз эмес, 4 тууган, 4 тең эркек, үчөөсү уже үйлөнүп койгон. Анын бирөөсү бөлүнүп кеткен, экөөсү ошол үйдө, үчүнчү болуп силер барып атасыңар да, 3 абысын бир жерге батышасыңарбы? Кыйын болуш керек. Эмне үчүн кыйын болушу керек? Элестете эле, күйөөңүз менен 3, келиндерден да 3, ата энеси менен 8, анан бала чака менен 10дон ашык адам бир үйдө. Жок, не только эле абысындар эмес, даже подружкалар болуп деле чогуу жашаганда атаандашы баары бир болот да. Баягы тамак жасаганда, үй жыйнаганда, анан тиги жазасын, бул жазасын депчи, кичүү келин жазабайбы деп, анан эмнеге мен жазайм деген ойлор кетет болуш керек да. Ошонун айынан бир аз чыр чатак чыгышы мүмкүн дейсиз. Эми балким. Балким, Сиздин оюңузчачы? Мен билбейм, эми ал ар бир адам өзүнөн зависит этип болуш керек да. Эми ар ким үй бүлөдө өзүнүн ордун билсе эле баардыгы жакшы болот да. Жакшы эле болот дейсиз, Мелистер, чоң рахмат. Бир эле бала болсо. Жалгыз бала болсо? Жок, кызганбайм. Жалгыз бала болсо деле кызганбайт элем мен. Кызганбайт болчу. Кызгансам үйлөбөй койбоймунбу? Андачы кызгансам үйлөбөй койбоймунбу? Ал жагы. Бактылуу боло бергиле мен жокто дейм. Бирок негизи көпчүлүк жаш кыздардын ою боюнча жалгыз балага турмушка чыгуу бир аз кооптуу экен. Себеп дегенде апасы кызганчак болуп калат, анан өмүр бою ата эне менен бөлүнбөй жашаш керек деген сыяктуу болчу. Эми азыркы учурда. Эже сонун позитивдүү мындай эже экен. Сиздин оюңуз боюнча бир да ата эне кызганбайт дейсизби? Ата эне кызганат, 5 кыл бирдей эмес. Негизичи кызганат. Имени мен кызганбайм. Сиз кызганбайсыз. 5 келиним бар, 5-өң тең, наоборот, балдарым менен бактылуу болсун. Ошолор урушпасын деп тилейм. Сонун эже. Сиздер мисалы эми атын атабай эле койсок мисалы, айлана чөйрөңүздө байкап калган тааныш билиштериңиздерден болгонбу ушундай келинине? Мен кудамын деле жалгыз баласы бар. Кудагыйым кызганбайт. Жакшы эле. Ой, условия нормальный түзүп берген. Кызганбайт, андай мурун эски заманда болсо билбейм. Азыр кызганбайт айнан. Экөө урушса, наоборот, биз переживать этебиз. Түшүнүктүү. Бул демек бир 10-15 жыл мурун актуалдуу маселе болчу. 15 жыл эмес, мындан бир 40 жыл, 50 жыл мурун бир кемпир ошондой жалгыз баласы болгон да. Анан ошол кемпир күйөөсү, баласы менен келини жатса деле ошо башына барып отуруп алат экен да. Ушундай кызганган кемпир болгон экен да эми. Оны болор эми анда-мында эле болгон, эми азыр жок эле эсепте болуп калды го. Баары эле бактылуулукту каалап калды да, мындай заман болуп атат. Болгон эми илгери. Анан сизге эжеке бир кошумча суроо. 5 балаңыз, себеби берип атканбыз, сиз аябай ыңгайлуу келип калдыңыз да. 5 балаңыз өзүнчө бөлүнүп кетишкенби же сиздер менен жашап турушабы 2-3-өсү? 5-өмүн 3 балам бөлүнүп кеткен, 3-өөнүн семьясы, үй жайы башка. 2 балам менин колумда. Экөө тең үйлөнгөн.
Экөөнүн бирөөсү үйлөнгөн, бирөөсү үйлөнө элек. Үйлөсөм анда үй алып койдум, бөлөм жакында. Ар ким өз-өзүнчө бактылуу жашагыла, колдон келсе мен күйөөмү ээрчитип алып бактылуу жашашым керек. Ой, сонун. Просто ушул суроону тотканбыз, эгерде мисалы 3-4 абысын бир үйдө болуп калса, батышып кетеби, батыша албайбы дегенчи. Менин келиндерим пока ынтымактуу. Үйгө неделя сайын 2-3 күндө конок келип турат, келип бактылуу бардыгы. Анан бактылуу болбой бири-бирине мынтип карап койсо ошол жерден кыйкырам, бардыгы токтойт. Болду апа, сиз айткандай болот деп. Кайнене деген ушундай болуш керек, көрдүңөрбү да. Эже, сизге чоң рахмат. Жакшы маек куруп бердиңиз. Бере бер. Дагы эмне сурообуз болушу мүмкүн? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ден соолугум 5, Кудайга шүгүр. Оорубаңыз, главное. Башкам калып калыптыр деп атам, оорубайлы эми. Оорубаңыз. Эң Анча-мынча ден соолук жакшы. Бир кызым бар, аны дагы айтам. Күйөөң менен бактылуу болгун, келбегин үйгө, сурасаң келгин, сурабасаң келбегин. ошол боюнча да жакшы теманы козгоп кеттиңиз. Үйгө бат-баттан келе берген тура эмеспи? Келтирбейм үйгө, келатам. Сиз өзүңүздөр чакырбайсыз. Чакырбайм, эмне чакырам? Бар ишин кыл, тирикчилигин кыл деп. Күйөө каламын, кээде тамашалап коем. Мана бие баштык кылганда ургун чачынан тартып деп. Өзүм кошо урушам. Апа, мени урушпайсызбы үйгө барганда дейт. Келбегин дейм. Келбеген дейсиз. Келбей ишин кылгын, тирикчилигин кылгын дейм. Сонун. Эң туура, эң сонун. Эми анча-мынчалар үчүн балким туура эместир, бирок көпчүлүк үчүн туура. Мени кайерден көрсөтөсүң эми сен? YouTube'дан Фрунзе ТВ деген каналдан сизди көрүп, комментарийди окусаңыз, эже жаман сонун сүйлөдү, эже катуу экен деп туруп, бүт комментарий сиз жөнүндө болот. Мен сизге гарантия берем, себеп дегенде эң туура сөздөрдү айттыңыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жок. Бир аз коркунуч жаратпайбы? Ата-энеси кызганчак болуп калат же болбосо үй түйшүгү көп болот деп. Жок. Жок, мындай суроо болсочу, эгерде жалгыз эмес болсо, бир 3-4 бир тууган, бирок бир үйдө, условно говоря, байкесинин, эки байкесинин аялы менен биргеликте жашаш керек болуп калса. 3 келин деп коелу. 3 келин болуп? 3 келин бир үйдө болуп калса кандай болмок? Себеби анча-мынча көрүнүштөр бар, ушундай дагы эле өзүнчө бөлүнүп жашабай, бир үйгө батышып жашаган учурлар көп эле болот экен. Ошондой учурга туш келип калсаңыз кандай демексиз? Эң маанилүүсү ошол адам менен бактылуу болсоң эле болду го дейм. Чын айтканда, я могу на русском отвечать? Да, без проблем. Да, без проблем. На самом деле я встречаюсь с парнем, который не то чтобы единственный, но он самый младший в семье. Мне кажется, это скорее зависит от того, насколько сильно ты любишь его. Если ты его сильно любишь, то это не такая уж и проблема. Да, в этом плане вы правы. И есть еще такой дополнительный вопрос, всем задаем, и вам в том числе зададим. Такой, если он самый младший, то понятное дело, то, что у него есть старшие братья, которые уже поженились или в скором времени поженятся. Если, допустим, условно говоря, там старший брат, средний брат и ваш муж, условно говоря, будут жить в одном доме, это для вас нормально, нет? Ну, условно говоря, 3 невестки в одном доме. На самом деле говорят то, что в кухне должна быть одна только хозяйка. Это очень будет, мне кажется, сложно. Поэтому даже не знаю. Ну, в плане такие какие-то там семейные интриги могут возникнуть, недопонятки. Все равно, думаю, будут. Да? И для вас это как бы ненормально. Он самый младший, так что остальные... Можете нам это, да? Да нет, на самом деле, возможно, это было бы проблематично, но я не знаю, все можно, везде нужно найти выход, компромисс. Все, большое вам спасибо. Жалгыз баланы билбейм. Наоборот жакшы го, жалгыз баланын үйдө калат, там алам, андай мындай деген менин иши жок дегендей. Ал жагынан туура, бирок көпчүлүк кыздар да мындай коркунуч бар экен, апасы аябай кызганчак болуп калат деген. Буга кошуласызбы? Ар кимиси ар кандай тарбиялайт да. Бир жагынан негизи ошондойлор деле бар, көрүп жүрөм. Постепенно ал нерседен чыгып кетсе болот го дейм. Биринчи келгенде ошондой болушу мүмкүн да. Эми сиз айтып атпайбы, ар ким ар кандай тарбиялайт деп. Мына ошол эле учурда мисалы бир үй бүлөдө 5 бала болсо, 5 балага тарбия мындай бирдей кеткенде эч кимдин особо көңүл бурулбайт да, эң кичүүсүнө эле болбосочу. Ал эми жалгыз эле бала болсо, аны өстүрүп келип, анан кийин алып жаткан жубайынан баштап, анча-мынча баскан тургандарына чейин кийлигише бере турган болсочу дейм да. Убакыт өтүшү менен уже болуп. Сиз үчүн анда эч коркунуч тудурбаган. Коркунуч жок. Все, чоң рахмат. Я считаю, то, что в этом нет никакой проблемы, и я не знаю, как ответить, но если ты любишь человека, мне кажется, тут уже будет плевать на стереотипы, то есть как-то все равно выходить за него только из-за того, что... не выходить за него только из-за того, что он единственный в семье, это как-то глупо. Ну, это моя точка зрения. Мы тоже так считаем, но, оказывается, есть такие люди, девочки в основном, которые боятся, и
сам видел такие моменты. Но еще есть такой дополнительный вопрос. Ну, скажем, он не единственный, а, там, допустим, у него есть пару братьев, которые, ну, постарше, поженились, он самый младший, и тоже никуда не ушли, остались дома. Ну, условно говоря, там под одной крышей уже должны уживаться там несколько невест совместно с братьями. Это для вас нормально, нет? Но это уже немного, да, спорный вопрос. Тут уже я не знаю, как ответить, потому что я считаю, что здесь есть две стороны. То есть это, конечно, хорошо, то, что вся семья вместе, это да, но мне кажется, все равно семья должна жить отдельно. То есть одна семья должна жить отдельно от других. То есть все равно какая-то граница должна быть. болот да. Сүйсең түйіп кетерсің болот да. Сүйсең сүйіп кетерсің болады. Жашай бересің да ата энеси менен, ошо? Эми ата эне менен жашаган жаман деген жери жок, просто мындай стереотиптер бар да. Кээде ата эне апасы кызганчак болуп калышы мүмкүн, же болбосо жеке жашоо жок болуп калышы мүмкүн деген да коркунучтары бар деп атат да. Анан кыздардын айтуусу боюнча мен жок жерден тема чыгарып алган жокмун айтып коеюн. Ошондой жактарын ойлоп көргөнсүзбү, ойлогон эмессизби вообще? Ой, мен ал жөнүндө ойлоп көргөн эмесмин. Жок. Бирок адамдан зависит этет да. Если ошондой ойлонсо, может ошондой болуп туруп анан аягы жакшы менен бүтөт деп ойлоймун да. Жакшы, түшүнүктүү. Эми кошумча суроо мындай болуп атат. Макул, жалгыз бала эмес, 4-5 бир тууган жалаң эркектер деп койсо деле болот. Эң кичүүсү ал болсо, улуу агалар үйлөнүп, ошо үйдөн кете элек болсо, баарыңар бир үйдө жашап калсаңар кандай болмок дейм да. Бир 3-4 абысын, 3-4 бир тууганы менен. Жакшы болот, большая семья. Большая семья. Но сиз үчүн ал эч кандай оордук туудурбайт болчу. Жок, ордугу жок деп ойлойм. Наоборот, жакмат. Кайра жакшы болот го. Көпчүлүк болду. Ооба. Үй жумуштарын да бөлүштүрүп коесуң. Бөлүшпөй эле, сен эң кичүү келин сенсиң, давай деп койсоң. Жок. Кылбаса керек андай. Оюнча да эми. Сен оюңча да, анан элестет, келин. Кылдырып койсо кыла бересиң да арга жок. Кеткичекте. Так, бул экөө мындай уже улураак келген деп койдум, мына карап туруп чай пай ичип туруп, всё, давай сен жыйнап койсуң. Жыйнап коем. Чабышмак белең? Жок. Чоң кайны биремке болот да. Чоң келин болот. Жок. Если жакшы көрсөң, сүйсөң, анан күйөө тийсең, калмаксың да, кылмаксың да бар. Жүрөктү ушинтип эзишет да, анан сонун сөздөр менен. Чоң рахмат кыздар, мейлиңиздер, жакшы отуруңуздар. Кыздан зависит этип болуш керек. Менимче, эгер сен үй бүлө кааласаң, то без разницы болуш керек. Ооба, бирок ошондой эле деп ойлоп жүрсүң, эми мындай элементарно ойлонгондочу, бирок кээинки кыздарда прям коркунуч сезим бар экен да. Ушундай. Ал практика жүзүндө далилденди. Мына анча-мынчасынан сурап ушундай болуп калса, эгерде десе, менин жигитим жалгыз, мен турмушка чыккандан корком себептегенде өмүр бою ушундай апасы кызганабы же тигиндей болобу, мындай болобу деген суроолор да пайда болот экен да. Силерде андай болгон эмеспи? Жок, менде андай болбойт. Ал эми экинчи суроо мындай болуп атат. Бир үйдө 2-3 абысын бирип батышып жашаганга ага кандай карайсыңар деген. Эгерде сен күйөөңдү жакшы көрсөң, анын апасын уважать этсең, то мне кажется, не болбосо гана жашайсың. Жашайсың? Сыйлуу там неметкенчи. Ушул жагынан мындай суроону козгоп жаткан себеби, мисалы көпчүлүк өлкөлөрдө үйдө улуусу мисалы бөлүнүп кетет. Бизде деле ошондой, бирок көпчүлүк учурларда айыл жерлерде болобу же шаарда деле көп жерде бар. Ошо бир үйгө 3-4 бир тууган тең эле мындай эч ким эч жака көчпөй эле жашап келет. Бир чети анын эч кандай жаман деле жери жок. Бирок мындай ыңгайсыздык жаратып коет бир чети. Мисал келтиргенде, мен күйөөм эң кичүүсү үйүндө. Үйдө биз үй бүлөбүз менен апасы, улуу эжеси, балдар болуп жашайбыз. Нормально эле, жакшы эле. Жакшы эле, эч мындай Чатак чыр жок, бири-бирибизди түшүнөбүз. Мындай спокойно эле да. бир чети ыңгайлуу дагы. Ооба. Мындай көп жумуштар бат-баттан бүтүп кетет деген. Ооба, нянькалар бар. Долтура. Сонун. Сиз муну башыңыздан өткөрүп жаткан үчүн бул тема сиз үчүн аябай эле мындай ыңгайлуу дагы, жагымдуу дагы. Ооба. Всё, чоң рахмат. А что если он иностранец? В смысле иностранец? Ну, у иностранцев все по-другому. Да. Не, ну это понятно, но мы в Кыргызстане, и я так думаю, то, что вы ходить будете тоже за кыргызов, да? Ну, условно говоря, если не полюбите кого-то. Вот поэтому. Это для вас проблема, нет? Ну, если капец люблю, то нет. А если так, ну, симпатичный парень, в принципе, можно согласиться. Ну, еще кольцо предлагает такое. Ладно. Ну, так по любви же, не по внешности. Ну да. Но осознавать факт того, то, что всю жизнь с родителями, ну да, это единственный сын, он должен заботиться, это прямая его обязанность.
А женщина должна последовать за своим мужем, как бы, да, ну, как у нас принято. Но есть вот такой нюанс, то, что отдельно куда-то там квартиру купить, дом построить, выехать, пожить, это, ну, это уже не вариант, во-первых. Во-вторых, многие девушки, оказывается, считают то, что если единственный сын, то мама будет очень ревнивая. Ревновать будет даже келинки. Например, мой папа, он как бы не единственный сын, но самый младший, поэтому наша бабушка всегда с нами. И как бы вроде все нормально. Никакой проблемы в этом нет. Да. А для вас? Ну, если она прям, жесткая, то, наверное, что-то неудобно будет. Но если нормально. А теперь дополнительный вопрос. Скажем, он не единственный, а в семье там несколько парней, все поженились, он самый младший, но жить придется под одной крышей. И с женой брата, и с братом, и... Много. Ну, нормально, в принципе. Ужиться можно. Житься можно, без проблем. С проблемами, но можно, да. А какие проблемы могут быть, по вашему мнению? Ну, не знаю, типа, много людей как-то будет. Да, хотя, в принципе, наверное, не без проблем. Парень единственный в семье, то для вас не будет проблемы выйти за нее. Потому что, объясню, многие девочки, оказывается, боятся то, что мама будет ревновать, ну, как бы единственный сын. И плюс еще всю жизнь жить с родителями тоже как-то неудобно. Это для вас какую-то роль играет, нет? Нет, особо нет. А у вас сейчас на данный момент, ну, извиняюсь, такой за нескромный вопрос, есть парень? Нет. Нету, да? Но в будущем, если, допустим, найдете, и он будет скажет, я единственный, мы должны остаться в семье и помогать родителям всю жизнь. Это для вас не проблема. Нет. Классно. Вот, рахмат. Все. Мынакей достор көргөндөй эле бир дагы кыз болгон жок. Коркмокмун, макул эмес болчумун деген сыяктуу жоопторду берген. Себеби эмнеде? Балким камерада болуп калышы мүмкүн, камерадан коркуп, же өзүнүн оюн толук жеткиргенден коркуп коюшу мүмкүн. Себеп дегенде элдер эмне дейт, комментарийде жеп салышпайбы дегенсип. И ошол нерсе бизди бир аз өкүндүрөт да, себеп дегенде биз элдин ою менен аябай көп жашап калганбыз. Бул тема боюнча мен өзүм сурамжылоо жүргүзгөндө көпчүлүк учурда баары эле макул. Албетте сүйгөн адам эчтеке карабайт. Үйү барбы, жокпу, байбы, кедейби, жалгыз балабы, 21 тууганбы, айтор эчтеке карабайт экен. Ал түшүнүктүү эле нерсе. Болгону гана анча-мынча ошонун алкагында боло турган суроолорго биз жооп алганга аракет кылабыз ар дайым. Эмне үчүн? Себеп дегенде биз кыргыз элинде кичине болсо да мындай бир чакан бир салымыбыз бар десек жаңылышпасам керек. Себеп дегенде чоң суроо долбоору чыккандан бери көпчүлүк адамдар өзүнүн оюн коркпой, үрүкпөй айткандан үйрөнүп калышты. Бир жыл мурунку эфирлер менен азыркыны салыштыра келсек, азыр болсо элдер бир аз болсо дагы жеңил желписиз жооп беришет. И эң башкысы маселени туура түшүнүшөт. Бул маселе биздин көрүүчүлөрүбүздөн сунуш салган болчу, и биз ушуну тартып чыктык. Эмнени айткым келип турат? Эмне үчүн бул теманы тартканыбыз айтып өткөндөй эле каналда бир аз активность көтөрүлсө, жакында Кытайга болгон карыздык антип кутулсак болот. Эгерде макул болсоңор канча сомдон чыгармак элек, жалпы кыргыз эли чогулуп деген теманы козгоп көрөбүз. 2 күндөн ошол опросту күтүңүздөр. Азыр болсо болгону гана унутуп калсаңыздар, лайк басып коюңуздар, каналга катталыңыздар жана ылдыйга ушул темада өзүңүздөрдүн оюңуздарды толук түшүрүп койгула. Чоң суроо долбоору Элдос Аскарбеков. Кайра кийинки эфирге чейин сак саламат болуңуздар.